Кагыраган таш, оюлган аң чөнөктөр, унаа менен каттоо өтө эле кыйынга турат. Жолго бир дагы жолу асфальт түшкөн эмес. Илгертеден бери ушул жолдор эч качан каралган эмес буга чейин. Азыр жолдору сонун каралып, ушу местный жителерге, чабандарга аябай эле жакшы плюс жагы болуп атат да. Биринчиден машинелери жол ачык, ар дайым постоянно машиналар жакшы жүрүп атат. Эл аралык маанидеги Түп Кеген жолунун курулушу кызуу башталды. Бул унаа жолу белгилүү Каркыра жайлоосуна кеткен каттам. Жолду капиталдуу оңдоо иштери 2008-жылы башталып, Сары Тологой айылына чейин жасалып, калган чакырымдары акча каражаты жок токтоп калган. Эми 39-чакырымдан кийинге чейин жол жасоо иштери жүрүүдө. Кабыл алабыз кымыза лечение. Анан машина менен келип кеткен абдан кыйын, тоскоолдук болчу. Бияка келгенче эле жол абалы өтө начар болчу, 4 саат занимать этчү. Азыр жол аябай кеңейип, жакшы болуп, өкмөт тарапка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айрыкча ажообузга, Садыр Нуркожоевичке аябай ыраазыбыз. Командасы менен аябай жакшы иштерди кылып атат, жакшы иштелип атат, баары оңолуп атат. Учурда күн жылып, негизги жумуштар башталды. Азыр топурак жумуштары, каттамдарды кеңейтүү, тегиздөө, эки капталдарды көтөрүү, таптоо, түтүкчөлөрдү жайгаштыруу иштери жүрүүдө. Түп Кеген жолуна кошумча туристтик аймак катары иштеп келген Сары Жазга чейинки 13-чакырым жол да жасалат. Бирок быйылкы жылда өзүнүн программасы боюнча подрядчик толук бойдон асфальт жумуштарды бүтүрөбүз деп убада беришкен. Ноябрь айында буюрса ошол убадасы аткарылып калса, 51 километр асфальт салынып калат. Түп Кеген жолунун жалпы узундугу 76 чакырымды түзөт. Курулушка катышып жаткан бир канча компанияларга чет элдик жана өзүбүздүн жарандардан 150дөн ашуун жумушчу иштеп, 80ге жакын техника тартылган. Жолду бүткөрүү 2025-жылдын июль айына пландалууда. Бирок куруучулар ага чейин бүткөрүүнү мерчемдешүүдө. Мадина Бакирова, Жазгүл Сатаева, Ысык Көл жаңылыктары.